Урматтуу Кодбек Айлчевич, сиз биринчи вице-премьер катары, өкмөттүн биринчи вице-премьер катары уруу деп бөлүп атканыңыз туура эмес. Мен сизден ушуну күтпөдүм эле да. Таптакыр туура эмес сүйлөдүңүз. Мен бөлгөн жокмун, ситуацияны айттым, ал жерде эмне болуп атканын. Ошо ситуация болгондо да аны айтпашыңыз керек да, моундай жерде. Келип атат, эгер биз ачык айтпасак анда кандай болот андан кийин? Биз жашырып отура беребизби? Кайсы жерде оорубуз бар экенин айтышыбыз керек да. Мен ошондой эле ойлойм, эгерде андай ооруңуз бар экен, анда тиги бошотордон алдын резерв кадров болуш керек да. Ордуна кое турган кишиңиз. Вакуум болбош керек да. Тем более мына жаздык талай иштери болуп атса, самый разгар болуп атса. бул боюнча атайын жолдору бар кантип чечүү боюнча. Эгерде аким шайланбай турса, биринчи орун басары милдетин аткара берет. Анан эч кандай мен бул жерде мындай проблеманы көргөн жокмун. Биз татыктуу акимдеп келип дайындайбыз, Кудай буйрса. Анан кийин эгерде ошол жерде ушундай ситуация болуп бизге чейин жазып атышкан болсо, мен аны айтып койсом, ал мен бөлгөндүгүм болбойт да. Ал Эми на поводу кете бербеш керек да. Бийликтигин көрсөтүш керек. Андай на поводу кете бербеш Алмазбек керек. Сатиевич, эгер на поводу кетсек, биз анда биз ошондой кишилерди дайындап коюп кутулмакпыз. Биз сиз айткандай биринчи эле күнү. Мейли, сиз отчет менен келгенде ошол маселени мен көтөрөм, ошондо сүйлөшөбүз. Азыр башка жазгы талай иштерин сүйлөшөлүчү. Жана элге эмне керек? Каналы таза болуш керек. Сапаттуу үйрөн керек. Анан күйүүчү май керек. Тракторлоруначы. Нурбек мырза, сиз да отуруңуз күлбөй. Кодбек Айлчевич, мына биз депутаттар көтөргөндөн кийин гана мына антимонопольный комитет текшере баштады, тиги бааларын түшүрөбүз деп аракеттене баштады. Азыр Казакстан менен Кыргызстандын айырмасы баасын, күйүүчү майдын баасы 12-13 сом болуп атат. Бул нонсенс. Ошону айтып коюңузчу, кандай чара көрүлүп атат ушул маселе боюнча? Антимонополиянын башчысы жооп берет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Сабиров. Бул маселе боюнча эми Казакстанда арзан болуп атканы сиздер жакшы билесиңер. Казакстан өкмөт тарабынан экспортный пошлина деген бар, 1 тоннага $160 ошол экспортный пошлина төлөш керек. Аны ошол кошкондо мисалы 1 литрине 10 сомдун тегерегинде кошулуп калат да, поэтому азыр ал жерден чыкпай атат. Азыркы учурда ошол тийиштүү министрликтер менен Минэкономика, ККП менен ошол өкмөт аралык мондай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сиздин жүрүүнү вариантыңызда эми мындай, могу жерде Панкратов болгондо жакшы болмок. ЕСке бир ЕСте жашап атабыз азырчы, ошого киргенбиз. Анан кийин биздин жана переработка, горнорудный промышленность, переработка десек экспортный пошлина киргизе албайбыз деп аны айтасыңар. Азыр болсо казактар экспортный пошлинасы бар деп айтып атасыңар. Эми ЕСте иштегенде бир таможенный пространствода иштеп атканда, бир экономическое пространствода иштеп атканда биздин кызыкчылыкты коруш керек да. Ким жооп берет? Саламатсыздарбы? Минэкономиктен Алыбаев Автандил. Таможенный пошлина бул биз ЕС аралыгында нолевой ставка менен иштейбиз. Ошондуктан ортобузда андай таможенный пошлина болбош керек. Экспортный пошлина деп азыр угуп атпайсыңар тиги айтканын. Ал эмнеси? $160 деп атат. Жок, бизден жок, Кыргызстан тараптан, Казакстан тарап төлөбөйт экенбиз. Казакстан тараптан да атышат да бул жерден. Анда Кодбек Айлчевич, сиз жооп бериңиз ушул маселе боюнча. Бул боюнча маалыматты сизге берели. Биз иштеп атабыз, бирок сиз айткандай Казакстан менен теңегенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол разницаны түшүрүү боюнча ГСМдин бензинге биз түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Биз аны иштеп атабыз, бирок дизелдик топливого бүгүнкү күндө Казакстандан сыртка чыгарууга запрет коюп койгон. Ошондуктан биз ал дизель боюнча ал ишти алып барганга мүмкүнчүлүк жок болуп атат азыр. 10 секунд. Жеңиш Парпиевич ал ишти алып барып атат, вице-премьер-министр. Унун үстүнөн иш жүрүп атат. Тең албай атабыз деп атасыз, анда равноправие жок экен да Союзда, Ошондой түшүнсө болобу? Аны айта албайм, равноправие жок деп, бирок ошондой жооп берип атпайсызбы азыр? Мен Тең келе албай атабыз деп атасыз. Алмазбек Сатиевич, мен айтып атам, Казакстан бүгүнкү күндө дизелдик топливону сыртка чыгарганга өзүнүн ички рыногунан жазгы талаштеринен дайым эле ошондой иш алып барышат. Мен сизге параллель алып келип атпаймынбы? Жана руданы алып чыгып кетишип